Кой ташта түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Вице-премьер-министр комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков белгилегендей, буга чейин кабыл алынган чечимдердин алкагында 2 жумушчу топ түзүлүп, алардын курамы аныкталды. Жыйындын жүрүшүндө комиссиянын мүчөлөрү Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Упумбаевдин маалыматын угушту. Мамлекеттик комиссиянын кийинки жыйынына Жогорку кеңештин депутаты Асель Кодуранова, коомдук ишмер Равшан Жээнбеков жана Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылган. Башына шыйпыр түшкөн жигит эс үчүн жоготту. Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын жана Ак Суу районунун аймагында 10 сентябрда саат кечки 8 чамасында катуу шамал катталган. Анын кесепетинен бир катар үйлөрдүн чатырлары учуп, Ак Суу району 10 миллион сомго чыгым тарткан. 2 адам жабыркап, бири жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Район акими Акылбек Чукебаевдин айтымында катуу шамал район аймагындагы 9 үйдүн чатырын учуруп, 50 соттук жердеги күнөскананы жарактан чыгарган. Ошондой эле кирпич заводундагы чатыры учуп, анда иштеген 2 адамдын башына шыйпыр түшкөн. Бүгүн үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо башталат. Жогорку сот 21 августта Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотто кайра кароого жөнөтүлүп, жараян 12 сентябрга белгиленген. Анкара шаарында мекендештерине жасалма авиабилеттерди саткан кыргызстандык аял изделүүдө. Бул тууралуу Туркиядагы мигранттар билдиришкен. Маалыматка караганда, ал аял 33 адамга жасалма билет саткан. Алдангандар укук коргоо органдарына кайрылып издөө жүрүүдө. Маалыматка караганда, учурда ал Стамбул шаарында жашынып жүрөт. 33 адамдын чыгымы $7.000 бааланды. 16-21 сентябрь күндөрү Таласта улуттук көчмөндөр оюндары өтөт. Аталган иш-чаранын салтанаттуу ачылышы болбой тургандыгын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда улуттук көчмөндөр оюндары дароо эле спорттук мелдештер менен башталат. Ага ылайык 16 сентябрда спорттук оюндар өтүп, 19 сентябрда маданий иш-чаралар орун алат. Анда этно-шаарча, этно-базар, кол өнөрчүлөр базары жана башка көптөгөн иш-чаралар Манас Ордо комплексинин аймагында өтөт.